Саламатсыңарбы балдар? Денсаулығыңар жақшыбы? Малайыңар қандай? Сілер менен мен Баймырзаева Саида Тургунариевна тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Балдар, азыр силер өзүңөрдү көп мөктеңиздин боюнда отургандай элестетип, көзүңөрдү жумуп, өзүңөргө бири-бириңерге эң жакшы каалоо тилектериңерди арнагыла. Кандай каалоо тилектерди арнадыңар? Жакшылык, ийгилик, бакубатчылык, кең келечек, ден соолук. Балдар, силер көктеңизден эмнени байкадыңар? Алтын балык. Туура балдар, силер туура байкапсыңар. Алтын балык сабактын аягына чейин биз менен чогуу болот. Сабактын аягында силердин 3 каалоо тилегиңерди орундатат. Эмесе, сабактын темасын аныктоо үчүн ой бөлүшөлүчү. Дүйнөлүк статистика боюнча бүгүнкү күндө тамеки чегүүчүлөрдүн саны 1,1 миллиард адамды түзүп, эпидемиялык деңгээлге жеткен. 2,6 миллиард адам ашыкча салмактуулук менен жабыркайт. Бул планетабыздын жашоочуларынын 30% түзөт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ичкиликтин айынан бир жылда 3 миллион адам каза болоорун билдирет. Көрдүңөрбү? Зыяндуу адаттарды жашоосуна көнүмүш кылган адамдардын саны дүйнөдө кандай көбөйүп баратканын. Силер мындай адамдардын катарын толуктабай, бактылуу болуп, дени сак жашоо менен жашагыңар келеби? Демек силер туура божомолдодуңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы дени сактык, жашоо негизи. Бүгүнкү сабакта дени сак жашоонун негизги элементтерин, ден соолукка кам көрүүнүн маанилүүлүгүн түшүнсөңөр, зыяндуу адаттардын кесепеттерин билсеңер, адамдар менен сүйлөшө билүүгө, туура мамиле түзүүгө үйрөнсөңөр, жеке пикириңерди билдирип, тыянак чыгара алсаңар, анда максатыбызга жеткен болобуз. Кана эмесе, бактылуу үй бүлө баяны деген темадагы аңгемеге көңүл буралы. Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамынын астында Асылбек ата менен Бурма апанын уулдары ата-энесин куттуктаганы үй бүлөлөрү менен келишти. Асылбек ата ардактуу эс алуудагы аскер кызматкери, Бурма апа ардактуу педагог. Алардын тун уулу Аскар кесиби боюнча врач-диетолог. Келинчеги Асема психолог кесибин аркалайт. Ал эми экинчи уулу Улан дене тарбия мугалими. Колуктусу Ажар журналист болуп эмгектенет. Алар өздөрүнчө түтүн булатып, ата-энесинен бөлөк жашашат. Ар бири өз сүйгөн кесиби менен эмгектенет. Эң кичүүсү, көкүрөк күчүгү Азамат 9-класста окуйт. Асылбек карыя баары чогулган көңүлдүү кечте үй бүлөсүнө собол салды. Мага ушул жөнүндө айткылачы. Акыркы убактарда дегеле дени сак жашоо дегенди көп окучу, көп укчу болдум. Дени сак жашаш үчүн туура тамактануудан башташ керек, деп сөз баштады атанын дарыгер уулу Аскар. Адамдын тамактануу рационунда белок, углевод, май, ошондой эле витаминдерди, минералдарды камтыган азык заттар болушу зарыл. Туура тамактануу денебизге керектүү бардык азыктарды алууга жана өзүбүздү сергек сезүүгө жардам берет. Тез даярдалуучу тамактарды, газдалган таттуу суусундуктарды, чипсыларды колдонуу адамдын ички органдарынын жабыркашына, ашыкча салмактуулуктун келип чыгышына алып келет. Анткени алардын курамында май, шекер жана туздун жогорку көрсөткүчү бар. Бул заттардын ашыкча болушу организмди кыйнап, ден соолукка зыяндуу. Дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап туруу ар дайым кыймылда болуу керек, деди Улан. Албетте, көнүгүүлөрдү эрте менен таңкы тамактан мурун жасоо керек. Физикалык активдүүлүк кан айланууну, анын ичинде мээдеги кан айланууну жакшыртат. Стресстен, депрессиядан алыс болуп, позитивдүү ойлонуу дагы абзел, деп Асема сөзгө аралашты.
алдыга бийик максат коюп, дайыма аракет менен жашоо керек. Таза абада көп жүрүп, зыяндуу адаттардан өзүн алыс кармаган жакшы. Тамеки чегүү, ичимдик ичүү жакшылыкка алып бармак беле катөгөн, деген байбичесинин сөзүн эрте дагы туруу керек го, деп Асылбек ата улап кетти. Атасына көздөрү чагылыша түшкөн Азамат дароо башын жерге салды. Балдар, үй бүлө мүчөлөрүнүн аңгемесинен улам силер дени сак жашоонун элементтери деп эмнени түшүндүңөр? Демек, туура тамактануу, ар дайым дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап, кыймылда болуу, стресстен алыс болуп, оптимисттик көз карашты калыптандыруу, зыяндуу адаттардан алыс болуу, пайдалуу күн тартибинде жашоо, таза абада көбүрөөк болуу. Азаматсыңар, туура таптыңар балдар. Балдар, силер аңгемеде эрте турууда керек го деген атасынын сөзүн укканда Азамат эмнеге башын жерге салды деп ойлойсуңар? Туура таптыңар. Анткени Азамат эртең менен уктап калып, дайыма сабактан кечигет. Анткени ал түн бир окунга чейин интернетте убактысын өткөрүп, кеч уктайт. Толук кандуу уйку күч-кубатты калыбына келтириш үчүн чоңдорго 7-8 саат, өспүрүм курактагыларга 8-10 саат керек. Дени сак жашоо үчүн мектеп окуучуларына күн тартибин туура түзүп алуу дагы өтө маанилүү болуп эсептелет. Күн тартиби деген эмне? Күн тартиби бул күнүмдүк жашоонун уюштурулушу. Ал уйку толук канып, активдүү жана сергек болуу үчүн эртең менен канчада туруу, качан үй тапшырмасын же үй жумуштарын аткаруу, качан сейилдөө, окуу, баарлашуу жана уктоо керек экендигин аныктайт. Балдар, силер экрандагы күн тартибин өзүңөргө жазып алгыла, ыңгайлаштырып түзүп алып, жашооңордо колдонгула. Балдар, эмне үчүн биздин аңгемебиз бактылуу үй бүлө баяны деп аталды? Туура жоопторду белгилегиле. А. Балдары ата-энесин сыйлашат. Б. Баары сүйгөн кесиптери менен алектенишет. В. Дени сак жашоо эрежелерин жакшы билишет. Г. Ата-энесинен бөлөк жашаганы үчүн балдары бактылуу. Балдар, силер туура таптыңар. Г. Ата-энесинен бөлөк жашаганы үчүн балдары бактылуу деген вариантынан башка 3 варианты тең туура болуп эсептелет. Балдар, ар дайым зыяндуу адаттар менен жашаган адамдын жабырланган ички органдары өз кожоюнун сотко бериптир. Биз азыр силер менен сыйкырдуу таякчанын жардамы менен сот залына барып, сот отурумуна күбө болуп келебиз. Кеттик. Сөз жабырлануучуларга берилет. Урматтуу сот, кожоюнум алкоголдук ичимдиктерди ичип, фастфудтарды жеп, тазалыкты сактабай мага инфекция жугузуп, мени азыр ушундай абалыма жеткирди. Бул менин мурунку абалымдагы сүрөтүм. Мен арызданууга аргасыз болдум. Мени болсо кожоюнум керексиз маалыматтарга толтурду. Түнү менен интернетте отурган аз келгенсип, менин гана тушума жаздыгын астына телефон коюп коет. Менде жакында зыяндуу шишик пайда болот деп корком. Кожоюнум темекини бала кезинен тартты. Анысы аз келгенсип электрондук сигаретти да үйлөндү, кальян да чекчү болду. Бул менин азыркы абалым. Мурдакы абалымды караңызчы. Кожоюнум кечке отурат, жатат, уктайт. Болбогон нерселерге кыжырланат, ачууланат. Кан тамырларым аябай ичкерип кетти. Туура эмес тамактанып, мени майдага баса баштады. Сөз жактоочуга берилет. Урматтуу сот, адам өзүнө өзү туура эмес мамиле жасап, өз организмине кыянаттык кылды. Ал үчүн өкүнөт. Буга врачтан тиешелүү кеңештерди алдык. Көңүл бурсаңыздар. Зыяндуу адаттардан, мисалы алкоголдук ичимдиктерди ичүүдөн боор жабыркайт. Туура эмес тамактангандан, мисалы куурулган тамак жебеш керек. А тамеки чегүүдөн, насвай жана башкалардан өпкө жабыркайт. Рак оорулары пайда болот. Өпкө рагы ооз көңдөөлөрүнүн рагы. Кыймылдын аздыгынан жүрөккө да таасир этет. Ошондуктан көнүгүүлөрдү жасап, көп кыймылдаш керек. Мындай зыяндуу адаттардын кесепетинен ооруган адамды узак убакытка толук текшерүүдөн өткөрүп, дарылаш керек болот.
Процесси узакка созулду. Биз болсо соттун чечимин гана угабыз. Ордуңардан тургула, сот келатат. Сот чечим кылат. Адам денисак жашоо менен жашабаганы үчүн күнөөлүү деп табылып, жана сот залынан дарылануу үчүн ооруканага жеткирилсин. Мындан ары зыяндуу адаттардан алыс болуу жагы милдеттендирилсин. Аны көзөмөлдөө жагы катталган дареги боюнча социалдык кызматкерлерге жүктөлсүн. Соттун чечимине нааразы тарап 10 күнүн ичинде согорку сотко кайрылат. Ушуну менен сот отуруму жабык деп жарыяланат. Денисак жашоого кедергисин тийгизген зыяндуу адаттардан алыс болгула. Азыр 3К ыкмасын колдонуп, төмөндөгү таблицаны толтургула. Кошуу, тамеки чегүү, ичимдик ичүү, убакытты телефонду туура эмес пайдалануу. Дагы кайсыл адаттарды зыяндуу деп эсептейсиңер? Кошуп жазгыла. Кемитүү, силер өз жашооңуздан кайсыл зыяндуу адатты байкадыңар? Бар болсо, аны кемиткиле. Кызыктуу, сотко арызданган жабырлануучу органдардын катарына силер дагы кайсы органдарды кошуп жазгыңар келет? Жазгыла. Денисактык деген сөздү ачпок ыкмасына салып чечмелегиле. Денисактык заты физикалык, социалдык, психологиялык жыргалчылык. Келип чыгышы бактылуу, бакыбат жашоо үчүн болгон зарылчылыктан. Белгиси өзүн бактылуу сезүү, ийгиликтүү болуу, сапаттуу жашоо. Касиети көңүлү ачык, сергек, активдүү, сыйылматтуу, коомго пайдалуу. Таасири жеке адамдын жашоосуна, жалпы коомго, мамлекетке. Керектиги ар бир инсан үчүн аба суудай керек. Пайдасы бактылуу үй бүлө, дени сак улут, күчтүү мамлекет. Урок орто мектебинин 9-В классынын окуучулары дени сак жашоонун негизин канчалык деңгээлде түшүнөт экендигин аныктоо максатында баш калаабыздын борбордук аянтынан социалдык иликтөө жүргүзүшкөн. Амансыз, дени сак жашоону кандай түшүнөсүз? Дени сак жашоону спорт менен Эртең менен туруп, физиология жасаш керек. Өзүңдү мындай кайгылуу албай, оңдуу нерселер үчүн апалбай, жакшы эмоционалдуу багыштуу алып түшүн керек өзүңдү. Күнүгө жумушка барып, көңүлдө физиология жасап. Дени сак жашоonu менен эме түшүнүп мүмкүн да. Таза тамактануу, спорт менен машыгуу. Деген эң биринчиде ошол чоң киши болобу, окуучу болобу, жашаган турган жери жайлуу болуш керек. Тамактануусу туура болуш керек. Жеткиликтүү тамактаныш керек. Окуган же иштеген жеринде дагы ылайыктуу, тийиштүү шарттар болуш керек. Анан эң негизгиси ар бир адам бардыгын эле өкмөттөн доолой бербей, өздөрүнүн ден соолугун бекем караш керек. Туура тамактаныш керек. Ооруп калам деп күтүп отурбастан ошого жеткизбей, профилактикалык чараларды колдоп, өз жөнүндө камкоруш керек. Иш менен айкалыштырыш керек. Эс алууну. Бизде ушул дени сак жашоо маданияты жок болгон үчүн ооруканаларыбыз толтура, оорулуулар көп, жаш балдарыбыз кичинекейинен оору. Анткени биздин кыргыз калкы айрыкча дени сак жашоо дегенге маани бербейт. Сөз жүзүндө айтабыз, баарыбыз каалоо тилекти ден соолугун бек болсун дейбиз, бирок ошол сөздүн маанисине көңүл бурбайбыз. Биздин сурамжылоодо калкыбыздын 40%-нын дени сак жашоо боюнча маалыматтары бар экени аныкталды. Дени сак улут күчтүү мамлекет. Сабак жактыбы балдар, дени сактык жашоо негизи экендигин жакшы түшүндүңөр деп ойлоймун. Үйгө тапшырма дени сактык жашоо негизи деген темада эссе жазгыла. Сабактын башында убада кылган алтын балыктан 3 тилегибизди сурайбыз. Саламатта калгыла балдар. Тана экен ден соолук, бакыт экен тана экен ден соолук. Ойлоп сыздап кетет кабыргам, башкаларга сөз айта албай жанынан. Алтын тажы кийген